Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшемби түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да, дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Кеңеш Чусупов 1937 жылы 14 апрелде Кыргызстандын Нарын областындагы Нарын районуна караштуу 10 Арча айыл өкмөтүнө кирген Эчки Башы айылында туулган. Кыргызстандын заманбап жазуучусу жана публицисти, кыргыз эл жазуучусу, коомдук ишмер, экинчи даражадагы Манас орденинин ээси, жашоо кумары, алы кул, жүрөгүм менин тоолордо, карагайчылар, эне кудуретти аңгемелер повесттер жыйнактарынын автору. Кеңеш Чусуповдун кыргыз элинин болгон көөнү мурастарын 15 жыл чогултуп топтоп, 200 басма табак көлөмүндө 10 томдон турган «Кыргыздар» аттуу китепти чыгарышы кыргыз коомчулугу тарабынан бүтүндөй бир институттун, энциклопедиялык басманын жасай турган эмгеги катары бааланып келет. Кеңеш Чусупов, Жалгыз Арча. Ата-бабам тоо арасында жолун калтырды. Таптадык аны. Үйүн калтырды. Кирдик ага. Багын калтырды. Көлөкөлөдүк. Тагдырын тоо ташка чегип калтырыптыр. Күн менен ай астындагы жер үстүндө мээнеттенген турмуштун өл арман момундарынын жазгандарын азыр окуй алабызбы? Анда ошолордун ташка чеккен өмүрлөрү жөнүндө. Өрөөндөгү сууну жээктеген Дункана. Жолдун үстү асты чегирткелерге кыргын салган кара чыйырчыктардын ызычуусуна толуп тур деп күңкүлдөдү. Дүйнө сен ызычуу, күйүттүү ыйдан бүткөнсүңбү? Дункана күнгө даттанды. О күн, сен да куру. Сордуң го түгөл. Адамга болушпай кактадың го. Билесиңби менин көргөн күнүмдү? Күн баарына макул. Күн тоотпойт. Күн дайыма келет. Дайыма күйүткө келет. Анан адамды кантип билбесин? Үмүт дайыма күндү ээрчий жүрөт. Күн үмүттү азгырып ээрчитип жүрө береби? Үмүттүн күндүн да карманаар, өргүүр жайлары жокпу? Силердин убайыңарды көрөбү деги адам. Күн келе берчү, күн кете берчү. Эртеңки күнү бактылуу боломун го дечү Дункана. Эртеси күн келчү. Күн бактыны сүйрөп келчү эмес. Сени кайнап, кыйнап, ага табасы канбай эртеңкиге жалган убадалашып кете берет. Ал дудук, ал туман, ал кайткыс ооруга окшош. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Күн жөндө ушундай ойлойт Дункана. Күн билет анын тагдырын. Сахнада жан дили менен ойногон трагикти кантип билбесин? Трагик монологун айтып койду. О күн, сен да куру. Жол кечмеликтен өйүзгө өтүп, төө куйруктуу төштүн таштуу кыясы менен жоңго чыкты. Ары тоо башталат. Чубалган учуна жол адамды жетектеп жүрө берди. Оң ыптада кызарган сепил таштар, аларга кан чачырагансып мала кызыл. Ар кайсы агарган жеринде дубалап салгансып көгүчкөндөр үргүлөп отурушту. Канаты болсо да ушу макулуктар кең ааламдан коркуп, бүжүрөп капаста коргологонун карачы бечаралар. Желе тартым жерден куюн жутунду. Дункана тизгинин туура тарта качты. Ойноок чагылгандын жолу менен куюн бураңдады. Шуңшуйган кара тоонун чокусундагы ак карга дал келди. Аны өчүрүп салды. Куюн жогорулаганда ак чоку кайра тартылды. Жолдон тоскон каскакты илгебей бир кылчайып бастыра берди атчан. Өлүп баратсаң суу тамызар чыкпайт го, деп койду Дункана. Кана болбосо Кочуш дандын айынан Сактанбектин жалгыз торусун сурады. Тойтуктан сурагандан көрө таштан сура. Шорпо шолонго катыктагандай чычым талкан табылса, эни байкушка чаңкытып берсем кантер эле деген үмүт да. Тамырчыга карматса ушундай дебеди.
ууш талкан табылбады. Адамдардан ырыскы качты. Бул дүйнөдө жалгыз гана адамдын сурагандан көңүлү кала элек чыгар. Мамбеткан Тойтуктун кордугунан кайырчы болуп калган Мамбеткан. Айыл пааналап көрүнгөндөн садага берчи деп элеңдеп калат. Колуна тийсе электе шарт бурулат да башка бирөөнө кыйкырат. Ай, садагаңды берчи. Ит жолукса тапкан ташынганын сала берет. Айылдагы иттер аны жабалакташа ээрчип алышат. Көрдү дегенче куйруктарын шыйпактатышып, алдын торой чыгышат. Мамбеткан гана эртеңкиге кайыл жашайт. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Мындан ары тоо кетет. Колунда барлар алдуулар, бөксө тоолор, ар кайсы жерде журттар калыптыр. Кырка жашыл тоолор создуккан. Бирин серин арчалар. Жол кырдап жүрүп отурат. Жол алдында капчыгай, карагайдын баштары көрүнөт. Каргалар конуп алыптыр. Теги эл өйүздүн төрүндөгү көл көрүндү. Бул жерде пайгамбардын келиндери аңырлар айланышат. Жол таманынан көгөргөн жаш арчалардын арасында бийик куу арча селейди. Жалгыз. Ага боор оруп койду Дункана. Желге желпи тээр бүчүрү гана. Тарбаят. Сен мага болушуп жүрбө, деди Дункана жалгыз арчага. Өчүмдү алып мага бакыт берип жүрбө. Сен мага болушуп жүрбө, жалгыз арча. Күндөнгө түңүлдүм. Торунун куйругунан топ талгылды сыдырып колуна ороду. Тору кайыша кыйкаңдай түшүп оңолду. Кыл колдо калды. Жалгыз арчаны сенек бутагына торунун куйругун салпылдата байлады. Бөксөдөн айыл көрүндү. Тойтуктун тоосу, Тойтуктун малы, Тойтуктун үйлөрү. Сеники гана Дункана. Буйрган эмеспи сага. Жерди орой карады. Чөйүн аткыды, алым сынбады. Жерди тээп жиберди. Көксөсү суубады. Анан токмоктой берди. Жер пил, тоотпой таныңды. Айылга жеткен кабар жөндө. Ал ай нур тоолорго тийгендей жылып тарагандыр. Эликтин түнкү бакырыгындай угулгандыр бу кабар, же кургак чөлгө жыгылган бир байлам булактай билинбей жайылгандыр. Имишти Базарбай молдо уккандан парысын таштап Дункананын үйүнө барды. Базарбай төрдө жаткан оорлу кемпирдин жанында отурду. Салыйка, кантип калдың? Кудайга шүгүр молдоке. Жакшы дей берет. Өлүмдө жатса да жакшы дей беришет. Капаланды Дункана. Буга 2 жылдан бери жалынып жалбарып жүрүп, энесине дем салдыра албай койбоду беле? Эми көр. Базарбай кемпирдин тамырын кармалап теспесин эрмектеди. Салыйка, суугуң өтүнүптүр. Ыйманыңды жебе. Кемпир байкуш тамтыгы жок төшөктө онтойт. От ичкелештирген ташпышын көп тарткан уулун жалбырой карайт. Эл ууду. Айтчы. Өз оозуңдан угайын дедим балам. Калп деп турасың го. Өнчү жерди билесиң, сен да жуукур. Арыми таам, ары аңкоо молдону байкайт Дункана. Анын көзүндө от ойноп турду. Кечүүдөн өтүп кыялап келаттым. Жакшынанын кырынан ак тайлак алдыма түшсө болобу? Жака элден төө киши деле көрүнбөгөн. Көрүнчүсү деп келме келтирдим. Тоо кел деп бастырдым. Тайлак туу жондогу куураган жалгыз арча барго, ошону 3 айланды да кайым этти. Качып жөнөбөй түшүп Куран окудум. Бастыра берерде тайлак боздоду. Артымды карасам, карагайдын учуна чейин келгенимди бир билем. Көзүмдү ачсам талаада жатамын. Кемпир кургур уулуна үмүткөр каранат. Молдо Куран окуду. Тайлак жалгыз арчанын ээси. Мазар тура. Баарыга көрүнө бербейт. Кудайдын амири. Сенин атаңда бакшы чалыш неме болчу? Азыр сага өткөндүр а. Батал элден. Эртеси Дункана Тойтуктун койчусунун жалгыз улагын алды. Тим болмок? Кемпир безилдеп болбоду. Мүмкүн ошол улак башка үйүлгөн баланы айдап кетер деди. Соор менен белин кынжырдай бууп, теңселе төшөктөн турду. Казан аяк ташыган унаа менен эптеп келди. Тойтук айткандан кийин айылдагылар самсып жөнөштү. Кемпирлер сокпой калган өрмөк үстү эми балдарга тийди. Тополоңдун артынан иттер менен аралаша Мамбеткан кетти. Топтон огочолоп тургандарды силер жиндисиңер деп мазактап, иттерден сөөк талашып огочодо жүрдү. Ойдон келген шакылдак сагызгандар арчалар үстүнө жакындай конушту. Айыр куйрук жорлар опур топурга айланат.
Базарбай Куран окугандан кийин келгендер жалгыз арчага чүпүрөк байлашып, арчанын коңулуна колдоо барларын ырымдап ташташты. Арча жаш баланы түшүнө кирген жез кемпирлерге окшоду. Кече эле талаада калган куусу өктөө капарга алынбаган эме азыр элди чөгөлөтүп, сыйынтып жатты өзүнө. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Кайрадан эртеңки күн жөндө. Ал чубалып кайрадан келет. Кайрадан күйдүрөгөн турмуштун зындан таштары үйлөт башка. Кайрадан безгек турмуштун беймаал куру талаштары. Опаасыз дүйнөнүн эртеңки бактсыздыгын күтмөй. Тоолордон өрөөнгө көлөкө түшүп, бээлердин бир сааны калган. Тойтуктун жанында 5-6 мамыры жыттанган дөбөдө малдын жайыты жөнүндө урашты. Дункана ошолорго бара койгон, курган жаны. Кыядан 3 киши түштү деди аңгыча. Бу кимдер? 3 караан жакындады. Сапарбай шөкүлдү, баягы жээн. Тойтуктун мындайраак жээни. Эр жетип турган кези чамгарактап. Күн өткөрүп айылдан айыл кыдырып, куш салып таекесинин аркасы менен гүлдөмөйү бар. Айгашка аты тоорчак сындуу келишимдүү. Бай чертмегинен жазбай, жалын силкип, жерге тийбей ойсоктойт. Жанындагы 2 жигит ага жете бербей салпакташат. Жээн бээ саадырган келин кызга кылчактап, ан сайын атын ыкый деминет. Айгашканы көкүлүндө от ойнойт. Көрдүңбү? Отургандар жолоочуларга жабырай карашты. Тигине от соорусуна барды. Дункана суу не болгон буга? Койчу. Мен анда көрүп турамын. Тигине отом. Айгашканын жалына келди, деди Дункана көргөч. Соолбойт го бу атың. Сенин ол уялыгыңды анда көрө жатарбыз, деди отургандардын бирөө. Мазардын ээси бекер көрүнбөгөндүрса. Көлөкө түшүп кулундар агытылды. Отургандар этек жеңдерин кагып үйлөргө басышты. Кырда сокойгон караам Мамбеткан. Бечарада күн менен түн сыяктуу, кээде кадимкисиндей. Кээде чечинип алып кырлардан соксоңдоп эйлирип чуркайт. Азыткысы бар деп коюшат. Ит жоголсо жоктомой бар. Мамбеткан жоголсо издемек кайда. Түн ортосунда каралачыктан Дункана сойлоп чыкты. Айбатайын дептир, ушуну койтту. Кабактагы токулуу аттын бирин минди. Демейдеги сак кулак иттер үрбөдү. Саз башынан коктуга түштү. Өңөргөн сойлу бар. Айгашка кеч отко коюлган көрүнөт, өтө узабаптыр. Дункананы көргөндө жаман жорукту сезди белем, адамга үйүр камбар атанын тукуму селттей түштү. Тушалуу жаныбар жалп берди. Бышкырып коктуну көздөй өкчөңдөдү. Атчан кашкага демите жете келгенде чалманы турой ыргытты. Айгашка качырган адамдын арканынан тегеренди. Жүргөмүчтөй жылып келе жаткан адамдын сүрүнөн мал жаныбар уда кишинеп, куюндай ойноп турду. Аркан улам жулкунуп, аттын башы атчанга оюнчуктай тартылды. Айгашка мүдүрүлүп, оңко чыгатты. Көрсө Дункананын көк сойлу шилтелиптир. Тыбыраган аттан арканды сыйрып, канжыгага олжодой салпактата байлады. Малга кароо жан эле Дункана. Эми жаны чыгып бараткан ак малды адалдап, кулагын жаратылып койгонго жарабады го, чиркин. Коктудан чыкканда гана айылдын иттери үрдү. Муңайым айдын сапара арыптыр. Көк асманга шириле кадалган алтын жылдыздар жыбырап, туйлап калышты. Кайрадан момурап эртеңки күн келет. Эч күнөөсү жоктой, көлөкө сыңары басып калат. Ал кечөөкү бактысыздыгын сүйрөп алган. Кеңеш Жусупов, жалгыз арча. Кечөөкү кереңдиги, кечөөкү жуукурлугу, эртең жакшы болор бекем дедирмеги. Сапарбайдын аты өлгөндөн кийин Дункана бат эле бакшы атка конду. Молдо жокто ар кайсы чакырган үйлөргө дем сала коет. Жалгыз арчага сыйынып келип кеткендер Дункананын кабарын жерге батырышпайт. Деле көкөлөтүп жиберишти. Сайышта жүргөн Асанбайдын Дункана деген уулу болуптур. Эмдигиче аял албай жалгыз энеси менен жашаптыр. Кезегинде Тойтуктун токолун алганы жүргөн дешет. Күндөрдүн биринде жалгыз арчанын ээси көрүнүп турага. Сүйлөшкөн имиш, тумар чийип бериптир. Ошондон кийин бакшы болуп кетиптир. Адамды көрөр замат пешенесине жазганын окуп берет дешет ботом. Айтканы айткандай, дегени дегендей төп келип жатыптыр. Төгөрөктүн 4 бурчунан барат экен эл. Ат туягы жеткендер антип Самаркандтан саман учурушса, 5 белес ашкандар үйгө отургузбады Дункананы.
Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Гүкүк менен Зейнептин жомогу жөнүндө. Жер үстүндө Гүкүк менен Зейнеп деген бири-бирине жетпей зарлаган куштар жашашат. Бирөө көрүнгөн тоонун берки бетинде, экинчиси тоонун аркы бетинде жүрүшсө да, алар ушуга дейре жүз көрүшпөптүр. Куш болсо да кантсин. Алар жетүүгө канчалык зар тилешип, далай жолу асманга учушуп далалат кылышат. Кара ниет тоо улам бийиктеп, жолду бөгөп каргыша болот. Алардын тагдырына ушундайча жазылыптыр, табышпас болушуптур. Экөө биринин атын бири жер каймактагандан бери зарлап чакырып келишет экен. Дуңкана кабактагы бийик өскөн ат кулак арасында булакка түшкөн кыяны тиктеп жатты. Асманда бүркүт шаңшып айланат. Жерде жумуртка уясына курт ташып бара жатып, жолдо бели сынды. Жакалган аял үйдөн узады. Зейнеп, дүйнөгө назарсыз аял жыт сезген кийиктей тикчийди. Менмин, бери бас. Аял кургуру кантсин, учуп жетти. Жашырынган эркектин кучагынан боюн таштады. Ах, дүйнө жыргалай. Бу дүйнө курсунчу. Жараткан, сен кучакташууну, өбүшүүнү гана берчи. Арманды, күйүттү жоготчу. Сейнебим менин, Сейнебим, эсиңдеби жашыл октун ичинде көпөлөк кууп, гүлдөр терип ойногонубуз. Тиричилик бизсиз өтпөчүдөй болгон эсиңдеби? Сейнебим менин, Сейнебим, менин сүйүүм сенден башталып, сенден бүтөт. Бозоюм менин бозоюм, сен бар мага күн бар дечү эмес белем. Мени жоготкон барчыным, учурган торгоюм баарысы эсимде. Бакты табабыз деп качканыбыз, укуругубуздун тойтук оңбогур кармап сени өлтүрөбүз дегени, мени зордоп малга саткан эсимде. Эмне үчүн жаралдык экен бугуу дүйнөгө? Сейнеби ыйлап жатты эрдин көкүрөгүндө. Дуңканасы сооротуп жатты жаш аял жүрөгүн. Өксүп кал тойтук, өксү. Балыкты суудан чыгарып жээкке таштадың, көпүлөктүн элпек канатын кыркып койдуң. Гүлдү таш менен бастырдың. Ийиктер чуркаган тоо үстүнө келген айды тутулуптуң сен. Айга күнгө окшогон Зейнеп менен Дуңкана да бирөөлөрдүн жалгыздары эле го. Өксүп кал тойтук, өксү. Бул өрөндө тулпарлар тушунда туйлаган. Бул өрөндө кылычтар жалаңдаганда жаанын учу уулуу чыккан. Бул өрөндө жут келгенде карышкырлар короого түшө качып күчеле. Адам бактысын байлаган кара ниеттик тажаал чыккан. Тулпарлардын туягы адамдын башын чыркырата басса да эч качан анын көңүлүн тепсеп кетпес. Кылычтар адамдын башын сары чөптөй шыпырса да, жаанын учу жүрөктү тешсе да, адамдын сүйүүсүн, үмүтүн, кыялын соолто чукуп салбас. Бул өрөнгө адам курсагына жут түшөр. Бул көңүлгө түк жут түшпөс. Суу соолуп тулпар туягы талыр. Жаанын кылычтын күчү кайтар. Акыры адам көңүлү карыбас, өлбөс. Тоолорго бүркүт айланып тоорулду. Канатын куушурду. Шуулдактан бадалдагы элик элеңдеди. Ээрчиген улагы эч нерсени сезбеди. Алаңгача болбоду, бүркүттүн турмагына кетти макулук. Дүйнөдө эч нерсе болбогондой, ылаачын шыралжын башындагы капарсыз сайрап турган чымчык тийилди. Уясында балапандардын канаты жетилбей чыйпылдап калышты. Дүйнөдө эч нерсе болбогондой. Ушул өрөөндөн тойтук ата-энеси жок Зейнепти тайлакча боздотуп токолдукка алды. Дүйнөдө эч нерсе болбогондой. Жер үстүнөн Гүкүк Зейнебин жоктойт. Өксүп кал тойтук. Өксү. Өз колуң менен өлтүрчү. Ооз калчу сөз бушул. Кийинчерээк оюма өлүм кирет. Сенин колуң барбаса өз жанымды өзүм кыям. Аял жалооруй сүйлөдү. Сен гана кармап турасың. Жер үстүндө сенин болуп калганыңа рахмат. Жаратканга сен үчүн гана ыраазымын. Ошончо бактын айтып койгонго дагы шүгүр. Көлгө качалы. Тойтуктун жетпеген жери барбы? Экөөбүзгө мейли эле. Оорулуу эне байкушчу. 2 кадам бассак тойтук жетет. Энеси бактылуу болбойбуз Дуңкана. Анан бу дүйнөгө кантип жашоого болот? Жигит душманга туу таштагансып жерге башын салды. Ой жер, ой кара мөртөз жер. Сага булуттун көз жашы жетишпейби? Эми сага адамдын көз жашы керекпи? Эми сага Дуңкана менен Зейнептин көз жашы эле калдыбы? Аял этекчигин күйүндү, булакка түштү.
жигит соолуп жата берди. Анын шилесинде канатын каккан күйкө гана шылдыңдап турду. Кошок менен коштогон күч боздоп өтүп баратты. Аялдары кара жоолук салынган күч, чубалжыган кайгы, аялдардын созгону кайгынын кошогу. Думкана башын көтөрдү. Көк асманды көтөрүп турган арсак дерсек улуу тоолор мистеген. Силерде адам сүйүүлөрү, силерде адам күйүттөрү. Кара чаар жылан үйдүн керегесине оролуп калыптыр. Жамандыгынанбы, же жакшылыгынанбы мунсу. Салыйка баканга илип кабакка таштайын деди. Жылан чыкпай койду. Кемпирдин шаштысы кетти. Табакка сүт куюп келди, ак чашты. Ошондон кийин гана жылан жумшардыбы, керегеден түштү. Табактагы сүттү көмкөрүп ичип таштабаспы? Туруп көздөн кайын болду. Салыйка табакталайын десе түйүндө тыйын жатыптыр. Караса алтын экен, мошоңгуру. Салыйканын ушундай түшү жөнүндө түн чоюлган жылдыздуу кара этегин тоолордун үстүнөн кыпындай жылчык чыгарбай таштап койду. Ошентсе да адам түйшүгү түгөнбөй калсын. Адашкандарга белги койгонсуп туурдуктун жыртыктарынан чыккан оттун карааны тээ алыстан бүлбүлдөйт. Уктай албадым, деди Салыйка оодарылып. Эмне үчүн? Жыртыктан жылдыз санаган уулу бейкапар сурады. Түндөн тажады го. Жүрөгүң дагы кысабы? Раматтылык атаң байкушты эстейм. Жакадагыларга караганда тоо башындагылар жылдызга бир кадам жакын го деп ойлоду Думкана. Жерде алтын жылдыздар чачылып жатсачы, анда да жетишпес оокат өтмөк. Бүгүнкү күнү атаң өлгөн. Аягоонанын бир жаңысында. Ала көөдөк эмес беле шоорду. Сайышка тойтукту куруптур. Кечпешимде Жамалбек келип, Асанбай ооруп келе жаткан окшойт деп, үйдүн жанынан үңүрөйүп бастырып кетти. Сездим балени. Кечинде атка таңып келишти. Өлгөндүн өз шор экен да. Дүнканамды адам катарына кош деп какшаган. Кемпир экинчи оодарылганга чейин унчукпады. Ошондо тойтук капыр. Асанбай байгеге жыкты мени. Мамай тукуму 9 төлөгүлө дебеди. Дагы журт айланса болот, эптеп 6 бодого түшүрдү. Мына мен өлгүчө сен ушунча болгуча моюңдагыдан кутулбадык. Тойтукшум канча адамды кишендебеди. Эртеси Салыйка көжөрдү. Түндө түш көрсөм Асанбай кирди. Жалгыз арчага сыйыналычы. Баласы көкүрөгүн тартпаскан энесин аяй тиктеди. Конуп түнөп сыйынып жүрөт жумурай журт баралычы уулум. Кемпир көптөн бери какшайт муну. Кайрадан оорусу күч алды. Түйтөйүп деле үрөйү учту. Уулу энесин дүйнөдөгү эч нерсеге кыйгысы келбейт. Жалгыз медерин далысына таңып, ааламды 6 жолу айланып чыгар эле. Айдын жарыгында кемпирди атка таңды. Атты жетелеп Думкана жалгыз арчага келди. Кемпир кургур Куран окуп, арчанын түбүндө. Оорусуна эм жалгыз уулуна бакыт тилейт. Жалгыз кемпир жалбарат. Жалгыз арча местейт. Думкана экөөнү окшоштурду. Бул экөө арбашып жаткандай. Түн бир маал. Кемпир кирпи кирмебейт. Дагы эле арбашат. Ал жалгыз арчадан аян күтөт. Ах, байкуш кемпир. Уулу аяйт энесин. Уктуңбу, деди уулу энесине. Тыңшачы, чакырып жаткансыйт. Кемпир кулагын түрдү. Тигине. Кемпир тура калды. Уктум. А кемпир карып. Төмөнкү карагайдан эликтин бакырганын айыра албады. Кантсың карыптыр. Аян берди деп сүйүнсүн. Думкана энесине калп айткан жан эмес өмүрүндө. Бу сапар ичинен алдадым, деди. Караганда өлөр алдында таап алган жакшы олжосунан айыргысы келбеди. Таңга жуук кайтышты эне бала. Салыйка кирип чыккандарга жалгыз арча аян берди деп жатты. Ушу маалда канаттуу арча карагай баанылап бутактарында бөгүп куш уйкуларында чыгар. Бир гана жалгыз арчага куштар түнөшпөйт. Ушул маалда күндүзгү түйшүгүнөн сергиген жаныбар жай тапкан чыгар. А Мамбеткан жайсыз. Шорлуу жалгыз арчага боору урган Мамбеткан жөнүндө. Түн кезегин күнгө бербейт. Кайрадан тоорун жайып түнөрөт. Думкана жыттуу арчанын түбүндө кулуят. Өткөнүн ойлойт. Кайдандыр өзүнүн ыйлаган кейиштүү үнүн угат. Адегенде наристенин ыйы бара-бара созулуп чоң кишиники. Өмүр канча узак болсо ый да ошончо чубалжып басылбайт. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Жалгыз арча селейет таш үстүндө. Алды ыйлайт. Жалбырактары болсо ыйлабайт эле. Караңгыдан жалгыз караан сорок деп чыга калды. Мамбеткан арчаны айланды. Тизелеп көпкө отурду. Соомун мен. Качпа жалгыз арча. Куландай соомун. Мени жон гана жинди кылып жиберишпеди? Тойтук сабаткан, билесиңби? Уктуң беле?
Сен мага урушпайсыңбы? Мен киши болбоймунбу? Айтсаң? Арчаны кучактады. Дүйнөдө бейкут тынчтык, таш да, арча да, дүнкана дагы катып калышты. Бул жан айланасында дүнкананын оозу ачылды. Арчасыңбы сен? Арчадай кейпиң барбы? Үн. Арчамын. Болгондо да касиеттүүмүн. Мамбеткан хахалап каткырып тирилди. Дарагың бачырап көгөрбөсө, ырымга жашыл бүчүрүң болбосо, канаттуу корголой албаса, ушуду арчабы я? Хей, карагылачы муну. Арчамын дейт. Касиеттүүмүн дейт. Ай кызың соолгур, ай. Ха-ха-ха, тоолор коштоду. Мамбеткан арчанын чүпүрөгүн жулкуп бутактарын сындырып ийди. Мен Мамбеткан кудайыңмын. Тоону жарып каткырды дейсиң? Эй, иттерим, талагыла момуну, алгыла. Дүнкана тайлакча боздоп койду. Дүнкана тайлакча боздоп койду. Мамбеткан тоотподу. Арчаны муштагылады. Ыйлаба дейм, иттериме талатам. Ап! Үн. Тийбегим Мамбеткан. Тарт колуңду. Ээси менмин. Сен кишиче сүйлөбө. Мамбеткан сөгүндү. Өлтүрүп коем. Кишилер жок, баарысы өлгөн. Мамбеткан секирип каткырат. Жаңы жыл тосоордо оттон секирген түнкү тартаңдашкан көлөкөлөргө окшош. Үн. Мамбеткан, кеткин. Иттер, алгыла. Айда, айт, алгыла. Мамбеткан, тийбе. Оозуңду кара, жиндисиңби сен? Иттерим ачка. Тегеректеги сөөктөрдү жейип, арчанын чүпүрөктөрүн тоноп, дүнкана жай гана жолго чыкты. Куругалгансып үкү салпылдак коркутту. Анысын токумушун дебеди Мамбеткан. Ишемне? Жоорлар тарп талашат, иттер сөөк талашат, адамдар эмне талашат? Ошо ач көздөр жөнүндө жайлоонун элеби кайтып калды. Эл кайда көчөт ылдый бурду башын. Чөптөргө кырып отурду. Алыстан аттан түшүп алды үрө. Улам жалгыз арчага жылып бериледи. Кудай менин күнөөмдү кечир, кембагалмын тентиген. Багар көгөрүм жок. Дүнкана муну тааныды. Молдо эле. Молдону жин урганбы? Ушунун багар көгөрү жокпу? Жүздөгөн туяк малы кайда? Не болгон буга? Кечир Кудай таалам, колумда болсо келбейт элем. Молдо жылды, Куран окуду, элеңдеп эки жагын карады. Кезекти берди. Сениби өч алам деди Дүнкана. Отура калды Базарбай. Үкү экенин сезгенде гана утурлады. Арчаны сылады. Жаракасына шап кол салды кайранын. Андагы шалдырактардын моюнуна сулап шаштысы кетти. Кечир Кудай күнөөмдү. Мен муну аргасыдан жасадым. Ичээр жээрге эч нерсем жок, соомак ал. Үн. Токто Базарбай. Базарбай мамыдай катты. Базарбай таш. Сен Базарбай молдо эмессиңби, я? Базарбай чөгөлөдү. Сенин малым бар эмеспи? Жооп бер. Уктуңбу? Бар. Үйүң да бар. Бар. Кана ыйманың? Айтчы. Эмне дейсиң? Кечир, Кудай таалам. Канча адамды алдадың? Куран урсун алдаган эмесмин. Жаныңды алам ыймансыз. Далайды алдабадыңбы? Молдо бышактады. Басыл, чеч кийимиңди. Бүт чеч. Молдо кийимдерин заматта чечип салды. Арчалардын арасынан калдайган эме. Кет, өлөлегиңде. Базарбай бети менен тийди. Жан соолап жер тырмап тыбырчыктады. Жогол дейм. Молдо шап тура качып безгектей түйүлдү. Сөлөкөт качып баратты. Молдо Базарбай 5-6 күн тилсиз жатты. Өлдү акыры. Малдары Молдонун артында калды. Дүнкана билегин түрөө эңишке чыккан. Окусунан акырегин сындырган. Ошондо намыс күйүү уул ыйлады эле. Жок. Дүнкана аюу менен кармашкан учурунда тоодо 3 күн адам караанына зар болуп ит куш арасында 3 күн 3 түн кокойлап жаткан. Ошондо коркуу ыйлады беле. Жок. Сүйгөнү менен бези качкан Дүнкана. Экөөнү тең кармап алышкан. Эр жигит 4 жума казыкта чатырата байланып, 4 жума курдай камчыга иленген. Ошондо Азамат башын ийип ыйлады беле. Жок. Анда эмес ыйлап жатпайбы азыр? Эр Азаматтын ыйы тууралуу. Түн кирсе таң атары кеч эмес, таң атса кечкелери кеч эмес. Дүнканага дайыма кеч болбойт. Күн болсо маал катып туруп алды. Эликтер өтөктөргө отко чыгышкан маал. Жыттуу арчалардын арасынан үлпөттүү жылдыздар көрүнө башташты. Чучулаган үн. Дүнкана адатынча тайлакча боздоду. Караан 2 киши болду. Эркеги атты байлаганча аял жылбады. Сактанбек менен аялы дилде. Куран окушту. Ай батарына аркан бою калганча
Арча түбүндө түнөккө келген куштардай үтүрөйүп отура беришти. Арчага жакын аял келди. Ичиндеги бугун эбиреп какшады. Я жараткан айланайын. Эмнебизден жаздык сага? Мынча эмне тагдырга оор жаздың? Боздотуп коесуң ушинтип. Жандууга күлкү бердиң, а бизгечи? Жандууга ден соолук бердиң, а бизгечи? Жандууга бала бердиң, а бизгечи? Баарысынан кем айтып коесуңбу? Андан көрө жашатпай койсоңчу? Сактанбек эр сайыштан жеңилгенсип таш үстүндө көбүрөп үңкүйөт. Дүнкананын денесинен жүргөмүш чуркап баратты. Аялдын ары какшаганы зыңылдата башка койгулап кетти. Денесин кайышка карматкансыды. Дүнкана жана айланасынан Арчанын арасынан бакырып чыга калып багынып берчү коркок душманга окшоду. Мамбет кандай ачуу үн менен жалгыз Арчаны тегеренип дейдилеңгиси келди. Биз да пендебиз го. Эмнеге тегиз бага айтпадың? Бирөөнүн ичи деңиз, бирөөнүн ичи доңуз болду. Бирөөнүн ичерге ашы батпай, бирөөнүн сураарга аш табылбайт. Жокчулук бердиң, кудуретиңе өйдө караган жан эмес белек. Кем тарттың бактыбызды мынча неге? Эмнеге тирүүлөө куураттың? Сактанбек да Дүнканадай кем багалы эмес беле. Шорду. Жашка жокко тең орток. Дүнкана экөө малаш. Жалгыз атын көрүнгөн жакка сурап мене калчу. Жакында Сактанбектикинен оорлуу аялына дем салганын эстеди. Анда алсыз аял Дүнкананын жер сабап чамынганына, ал демнелерди булдурап секирип күрпөң шарпаң түшкөнүнө көзү жайнай шалдырап отура берген. Дүнкана айылдагылардын жаман алачыктын сыртынан тыңшап, котурашканын билген. Ал сайын булардын көздөрүнө көрүнөйүн деп ал бууттанган. Дилденин оорусуна ылаажы деле болбоптур. Башаламан сөздөрү эмнени түшүрмөк. Жөн гана Сактанбекти кыйбай барган да. Сактанбек кечке Дүнкананы жылдырбай, этегин бек басып ыйлап отуруп албады беле. Эмнеге пешенебизге бактыны тайкы кылдың? Адам деп чын жаратсаң зар какшагандыкчу. Жокчулугуңду көтөрөлү деге шоруубуз экен. Айланайын Кудай, өзүң бизди пендебиз десең баланын ыйын угузчу. Биздей байкуштарды жок дегенде куу башатка коңгузбачы. Аялдын шорлоп эринин тизесин кучактап сыздашы Дүнкананы өрттөдү. Жалынга күйдү. Тоо Дүнкана кадимкидей өрттөнүп баратты. Кайдан чыккан бул аял? Эмне өрттөйт адамды? Тура калды бир кезде Дүнкана. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Муздак сууга чаап алгандай силкинди. Өзүн да, Арчаны да, булутту көргүсү келбеди. Жек көрдү. Мамбет канды эстеди. Кайда ошо? Жыргал экен ошонуку. Дүнкана дейдиленип, тоодогу арчаларды аралап калдактап жөнөдү. Сороктоп чыккан карагандар карма эле муну карма деп чаңырып саксаңдап чуркашты. Кантет өзүн токтотту ал. Көл шал болуп кара терге түшүптүр. Тоолор, кара айлар, арчалар дагы секирип көчүп жүрүштү. Алыстан кара булут чекесинен төгүлүп кирди. Булут арасында чагылган от жалын ойноп жүрөт. Адам карагай учуна жеткенче кара булут адегенде талпака барган сайын этеги жайылып качып бараткан качкынга окшоп калды. Дүнкана отуруп өксүп ыйлап кирди. Уюган түн, тозоку түн, дүйнөнүн өңүн өчүргөн түн, тоонун көркүн кетирет, гүлдүн түрү билинбейт, сулуунун жүзү көрүнбөйт, түндү муң баскан. Муң адамдын үнүндө. Түн отту баса албаган сыяктуу сүйүүнү, кыялды, үмүттү баса албайт, а жүрөктөрдү да түн баса албайт. Анда от жүрөктөр жөнүндө. Энең жакшы киши эле. Жер үстүнө дагы бир көлөкө түшпөй калды. Аста, акыбеттен кайтарбадым. Аялдар талаанын чымчыгыбыз, уя гана керек. Балапан учурсакка ниеттенебиз. Баарысы тыйпыл, сенден башка жакшы көргөн эч нерсем калбады. Тоодон гүл көрсөм сен деп коем. Торгой таңшыса сен деп коем. Булактан суу ичсем сен деп коем. Менин жашоом сенсиң. Байкуш энемелөрүндө өмүрлүгүңдү тапсаңчы деген акыркы керези. Ошент, мен торгойду жакшы көрөм. Эмне үчүн чындап чымчык болбой калдым экен? Учат элем, жерге эч качан түшпөйт элем. Анда деле душманың болмок. Жер ушунча тарбы? Кантип талпактай тар болуп калсын? Кантип экөөбүздү койнуна ката албасын? Кантип эле? Сен тумтак башкасың. Айтчы, эмне өзгөрдүң? Эмне үчүн? Мынча неге түнөрүп кеттиң? Түндөсү келбейсиң, күттүрөсүң, сүйлөчү, үрүңдү уккум келет, тунжурайсың да түнгө окшоп. Көлгө кетели сейнип. Эртеңби, тойтук келгиче, тойдон жакында келет. Душманымдан өч алайын анан. Жакшылыкпы? Кимден? Адегенде өз баласын өлтүрчү жаман ойлуу атадай болдум.
аш душман экенин кийин билдим. Эми өч алам. Айлам барбы? Таң атайын деди. Тойтук келгиче шаш. Бар, Заки кемпир иттен сак кулак. Аста. Арчалар арасында таштар жатат. Мерез таштары. Жокчулукка, ысык суукка иши жок кагыраган таштар. Ташталган жеринде жылбай кала берет. Түбөлүк кыймылсыз. Алар адам өлгөндө гана үстүнөн үйүлүп, сүрүп басып калышат. Оор басышат ушул. Алар гүлдөрдү, арчаларды тепсешет. Ошентсе да кээ гүлдөр, арчалар таштарды как жарып чыгышат. Бали. Таштар аларга туруштук бере алышпайт. Ой. Андай убакта өмүрлөр салтанат курушат. Ташты жарып чыккан улуу өмүр. Биз адамдар таң азар албаган улуу жеңиш, кыска өмүрлөр улуу өмүр сүрдү. Адамдарда ушундай улуу өмүрлөр болот. Ошол өмүрдү сүргөн адам жөнүндө. Айдын жарыгында Дүнкана солдойгон көлөкөсүн чубалжытып, жол таманында сүйрөп келатты. Аны жаман көрүп койду. Жалгыз арчада ушу сыңары деди ал. Бөксөнүн карагайынын кылда учундагы кайкыга жете бергенде, ылдый капчыгайдан аңылдаган жел урду. Ааламдын айы өжөр адамдын шумдугун көрбөйүнчү деп булутка жашынды. Жалгыз арча адамды жанына жолотпой, денесиндеги байлангандарын делбектете желбип жанталашты. Көрөсүң сонунду кысталак, минтип бакпадым жанды. Урдум ошо жашооңду. Дүнкана көк. Дүнкана долу. Мен сени бакпадымбы? Мен болбосом сага бакыт деген кайдан келмек? Жалгыз арча шуулдады. Канча адамды үмүткөр кылдың? Ошончо адам сенден бакыт тиледи жалдырап. Эмне дедиң аларга? Катып калган сага жалынышат. Кайтадан үмүт кылышат. Деле өмүр, бакыт, бала, жан берчүдөй болосуң сен аларга. Тфу! Ага сен күнөөлүсүң. Күнөөлүмүн? Мени адамдар кечирсин. Аларды мындай болот деп ойлогон эмесмин. Кайдан билдим куураганда? Мага болушар бекенсиз дебедимби? Тойтук Базарбайдан өштү аламын дегем. Алар алдыма жалынып жалбарып келип колго түшөр дегемин. Жаңылдым. Келбей коюшту. Иши жок алардын сени менен. Колунда жоктор гана кыйналды. Мен күнөөмдү сездим. Күнөөмдү жууйм. Кантип жуйсуң? Өч алам сенден. Койчу. Сени бактылуу кылган менмин да. Малың болот, байыйсың, жанымды кой. Кантип мен бактылуу болдум? Сүйгөнүмө жетпейм. Ушу бактыбы? Өзүм куу арчанын ээси болдум. Кишилерди алдадым. Сен үчүн ушу бактыбы? Кандай жүзү каралык? Өзүмдүн кыйналганымды билесиңби? Дүнкана ойлон. Адамдар алдап жашайт бири-бирин. Жок. Мен таза жашагым келет. Мейли Тойтук алдасын. Бирок ошончонун кээри чыгат. Адамдарды алдап келгеним жетишет. Эч качан адамдарды алдаган эмесмин. Сен үйрөттүң. Сен кылдың ошону. Мына сага. Жансоого каардуу адам жулунду. Балтасы жарык деди. Төмөнкү капчыгайдан чак деди жаңырык. Илбирстей балта кайрадан шилтенди. Чамындылар туш-тушка зуулдап ушту. Жансоолап жалгыз арча солкулдайт. Мына сага, кекенди адам. Дүнкана солкулдап титрейт. Арчалар секиришет. Адам менен жердин кармашыбы? Мына сага ыйык болсоң, мына сага дүйнө болсоң, мына сага ач көз болсоң, мына. О, бир окумда жалгыз арча качырап келип, толку боюн ташка карс чаап калды. Арча куутактарын туш-тушка чачты. Дүнкана таш үстүнө отурду. Жеңиштен кийинки майдан талаасындагы шер. Балта дүмүргө матыра чабылуу отурду. Терин жеңинин учу менен сүрттү. Жап-жаш көк арчаны сындырып кумарлана жыттады. Адам жаткан арчага душман өлүгүн көргөн адамдай табалай да, жийиркеништүү да оңурая карап теңселе жөнөдү. Ушул кейпинде төмөн кол душманды чаап келаткан сүрдүү эрдин сымбатындай эле. Дагыдайган көөдөнүн желге тосо, шоокум салган таңды көздөй барат ал. Таң атайын дейт. Ай сулуу батпай калчу болду. Мейли. Аны күн өрттөп кетет.